Урматтуу айымдар, барыңыздарга салам айтам. Кыргыз YouTube каналында дагы бир видео чыгарып атабыз. Мен өткөндө сиздерге айттым го. Шарф жазып атканда кандай кездемелер жазаса болот. Мисалы, ошо шарфтын эле принципи биз жанагы видео каналда шарф палантин кантип жазаш керек, ошонун принцибин көргөзбөдүкпү? Дал ошондой эле мен экинчи полотнону жасадым. Болгондо жүнүн тиш палантинде 90 грамм кетип атат, плюс-минус 100 грамм кетип атат. А буга болсо мен 200 грамм жүндү салдым, ошондой эле. Ичинде клеенка, бул, анан муну увалка кылып, анан биянын кезип, клеенкасын чыгарып, кайра да увалка кылып, анан биянын кезип, анын мындайынан узун кылып кездеме кылып алдым. Мынакей, узун кездеме. Кайра ушунун баарын увалка кылып, бүт жүндү киргизип, биягында жибек, көрүңүздөрбү, денеге жагымдуу. Бүт эле ошо принцип менен жасадым. Жиптерди деле ушинтип салдым, жибекти эметтим. Жүндү, мисалы, жана гребенной лентаны боёболсо болот. Мен боёгон жокмун, мындай эле ичи деле мындай өтө ап-апак болгон жок, мындай розовенький болуп калды. Өзүнүн эмесине келишип атат да. Эми могу кездемени мындай кылдым. Жок, мен беркиндей кыйын черемелерди кыла албайм дегендерге, мына мисалы могу черемелер, мыналар. Мынакей. Бул черемелер. Биянда шов жок. Биянда да шов жок. Бул жагында да шов жок. Шов жок берде. Буну куят жүндү тегиз кылып. Анан кийин могу жактарын бар деген эме менен кособийка менен тигип, анан топчуларын тагып, мен жазадым, анан барып швеяга төлөп туруп тиктирип келдим. Бияктарын баарын тегиз кылып жашынакай алып өчүп. Мен бул черемиди эмнеге көргөзөт, мунун да мастер-классын көргөзөбүз. И көрүңүздөрбү, берге мен жиптерди клетка кылып киргиздим. Эми ошо клетканы кантип жасап, тегиз клетканы кантип жазашты, мына көрүңүздөрбү? Бир жери эметкен жок. Мындай бирөө кыйшык, бирөө мындай болгон жок. Баары бир тегиз. Ошонун техникасын сиздерге, ушул техниканы эмки буюрса ошо улам киргизип берем да, сиздерге ушундай техникаларды киргизип берем. Бул черемиди азыр бияка коюп коебуз, бул кездемени да бияка коюп коелу. Мен сиздерге мына көргөзөйүн дагы бир черми. Бул да тегиз куюлган эмеге. Мен манекенди эметип атам, ичинен кофточка кийгизип, азыр YouTube бизде туура эмес бирдемке болсо эле авторский права бирдеңке манекенди даже өзүм мындай жылаңач көргөзгөндөн да коркуп атам да. Ошон үчүн ичинен кара кофта эле кийгизип койдум. А сиздер водолазка кийгизип койдум. Любой нерсени кийгизсеңиздер болот. Мына этегин көрүңүздөрбү? Өзүнчө разлитай кылып туруп. Бул биягында кезилиши жок. Бул тегиз куюлган. Буга деле жипти мен киргиздим, жипти. Анан дагы бир эме менен көктөп койдум, жиптер менен. Өзүнчө башкача фактура болуп калды. Көрүңүздөрбү? Мына ичинде марля менен деле жасаса болот. Ичине бир аз эле марля салдым, баягы эме болсун депчи. Мен эми баягы уверенно бирөө алса ичинен чоюлбасын, ичи баягы жүн болгондон кийин, суу болгондон кийин вдруг ным болуп калат, же туура эмес жууп коет, ошонун формасы жашынакай болуп сакталсын деп эле өзүм подстраховка кылдым да. Марляны салбаса деле болот. Могу жүн өзү жүн, негизи аллергия кылбайт. Мынакей, бул өзүнчө бир эме болуп атат. Азыр мен муну чечип, жана чермиди көргөзөйүн. Эми азыр биз ошо кездемеден, кечинки жасаган кездемеден, мына кездемеден, бул уже как материал катары кетип атат, кездеме катары кетип атат. Ошол кездемени биз азыр мынтип, көрүңүздөрбү? Эми чермиди кийгизейин сиздерге. Бул черми. Мындай черми пробный кылып былтыр жасагам, саткам, кийип жүрүшөт. Болгону эме бул чермилерди
бүт жасаган нерселерди жана мантышницага салып 5 сыйра кайнатып алыш керек. Бышырып салыш керек. Мантыда негизи градусы көбүрөөк да. Кайнатканча мантышницага салып салса сонун. Мынакей. Көрүңүздөр мына эмелери, клеткалары баардыгы бир. Бирөөсү да минтип кыймылдаган жок. Мынтип, мынакей. Ушул черми. Беринде да шов жок, бул жагында да шов жок. Мына бягында да шов жок. Любой рубашка, көйнөк, кааласаңыздар шым менен кийсе болот да. Эми мен жасаганда бир нерсени мага материал жетпей калат. Негизи мына жерге мен баягы чөнтөк жаза койсо болот да. Чөнтөгүн деле тегиз эле бир эле коюп салса болот жөндө. Же болбосо нашивный кылып койсо болот. Эми өзүңүздөрдүн эмеңиздерге караңыздар. Кандай сиздерге жагат, кандай сиздер бунун баардыгын көрөсүздөр. Кантип тиккен сиздерге оңой. Ну, нашивный кылса деле болот. Мынакей. Бул эмеси. Эми биз могу кездемени мен эч жери боковой жактарын кыркпайм. Эмелерин биягын кыркпайм, туюк кылам. Бир эле жери мен бул азыр буга жакасын эле кыркамын. Мойын кире турган жерин. Эч жери кыркылбайт, бир эле мойыны кыркылат. Мойындагы кыркылып мойну. Мына көрүңүздөрбү? Узун болот. Мен азыр ушул эле чермиге менен эле бирин мойнун кыркам, кайра мындайынан кыркам, анан мына колтуктарын мынтип кыркып болду. Анан бул боковой жагына, мойнуна, боковой жагына баягы кооздоп, моундай эко-мехти кошом. Кечээ биз жасады элек го эко-мех. Мынакей. Мына кургады. Мына жыты сонун. Малдын жыты жок буда. Бул анткени жуулуп келет. Грибиная эле жуулуп келет, анан ошону үзүп эле мен жана ящикке салып, сиздерге эко-мех дедим го. Эмне үчүн мен ушундай мына жаздыкча жасасаңыздар болот. Анан дагы мен азыр мунун четине, мына жерге, могу жеңинен баштап баягы боковой жагына мен мех кылам. Анан бул жагынан эле мындай эле топчуланат. Эки жагынан. Топчуларын, аябай кооз топчуларды кылыш керек. Будан башка көрүнүш керек да, что топчу бар. И болду. Сиздерге модный, стильный, узун, мына көрүңүздөрбү, узун черми болот. Жеңил көйнөккө кийип алыңыздар дагы, и эч бир üşбөйсүздөр, кооз да болот. Эми ушул азыр мен ушул процесстерди жаза берем. Анан кийин сиздерге мына бычып бүткөндөн кийин, бул жүндү да бычып бүткөндөн кийин анан кошкон жерин көргөзөм. Анан дагы бир эмесин, баягы отрезок видеосун көргөзөм. Уже топчусу менен, тигилгени менен, анан кантип кошконун да көргөзөм. Анткени ине менен мындай кылып тиккен болбойт, өзүнүн красивый шов болуш керек. Ошол бүгүн биздин мастер-классыбыз эң жеңил, эң оңой, бүттүгүн дайындап алдык. Бул кездемени жасаган бир видео тарттык. Бул эко-мехтен жасаган бир видеосун тарттык. Эми ушунун баарын кошуп, ушулардын баарынан эмне жасаса болот, ошону сиздерге көргөзөбүз. Мынакей ичкилер, мен кездемени бычтым. Бычып, моюн ушундай V-образный деп айтат. Мынакей колтуктарында эметтим дагы. И ушул бул жолу черми ушундай болот. Болгону мен мындай мындай жакасын жасайм. Колтуктарына мындай кошом. Азыр биягынан чечип көргөзөйүнчү. Мынакей чекелер, узун. Эми кыркылса анан могу жерде эле расход болду. Тегиз кездеме кылып алып эле. Мынакей. Бул черми. Эч жерин кырккан жокмун биягын. Ошол бойдон кетти. Биякта рукавтарын
колтуктарын моюндарын эметтим. Эми ногусу жака болот, биягына кошум жака кылып биякты бүктүп алайынчы. Биягына мындайынан жака болот. Булары болсо мына проймасына кетет. Бирке ичкерээк кылып кыркып алдым, жана экомехти ичкерээк кылып кыркып алдым. Бул да бияка кетет. А могу узундары мына боковой жагына кетет да. Анан топчусу эле болот. Же кнопка кылам, же топчу кылам. Проймаларына добавлять этилет да. Эми ошонун баарын кошуп, тигип, анан кийин конечный черемийдин результатын көргөзөм. Дагы бир нерсени айтып кетейин. Швеялар айтпасын, мына жерде сен мындай косой кылыш керек, бир жерде кырыш керек деп. Жок, мен берде эчтеке кылбайм. Анткени бул жүн. Могу жерин көбүрөөк көктөп коем, анан ошо мындайынан кичирейет. Анан бул манекенге отурулат. Манекенге отургандан кийин жана ызык бар го, үтүк. Ошо менен үтүктөп, но плечевой эмесин да түздөйбүз. Анан төш жагын дагы чыгарыш керек, болбойт деп швейниктер айтышы мүмкүн. Ошо төшүн дагы ызык үтүк менен басып туруп, манекенге киргизип, сүрүп, ошондо вытачкасын бияка чыгарабыз. Ошол биягына. Анан бул жагында бирке тигилгенде тартылат, и биягы да чыгат да. Мен могу жерин көбүрөөк тартып койсом, бул жак объему чыгат. Жүн мындайынан чогулуп калат да, могу жерди минтип тартып койсом, чыгып калат. Ошондо эмеге баягы төш жака ошо запастап, мындайынан берди көктөйм да, жакшы эле көктөп коем ич жагынан. Биягында төш жагы ушул жерден чыгып калат. Анан мунун баарын тигип бүткөндөн кийин жолугабыз. Мынакей мен эко мехти сак сайгандардын баарын кыркып азыр дайындап койдум. Анан отуруп баарын минтеп түздөйм. Анан бул бир сыйра дагы кирет. Кийген сайын тармалданын өзүнө да кирет. Анан бул жуунабы, бул кандай болот, кандай темирди деле айырып салса болот да. Чын айтканда жуунат, күчкө салсаңыз да жуунат. Эми железный эчтеке кылган жокмун мынакей. Аны күчкө минтип салбаса жуунбайт. Ошо шыр эле айтып коеюнчу. Этипчи, суроолор эметпесин. Кийген сайын эчтеке деле болбойт. Бул кийген сайын могу жагы тармалданып, кайра баягы жамгырга кезиптер, бирке влажность деген бар. Анан дененин жылуулугу бар. Анан бунун баардыгы ушундай. Бирок көрүнүп турат, что бул мех. Көрүнүп турат. Бул мех. Бул маргеланский меринос. Денеге, колго жагымдуу, сонун нерсе да, мынакей. Ушуну эми азыр жашынакай кылып туруп тигип туруп, анан кийин же кнопочка, же топчу кылып коем. Анын баары деген анан бүткөндөн кийин, может быть, минут 5 видео сиздерге көргөзөм, конечный результаты. Мына ушундай чермий. Жок, мага мех кереги жок десеңиздер, пожалуйста, мына жерин коздоп, тесемочканы мына жерден баарын сборка кылып, тесемочка кылып туруп, анан тоже мындай илгичтерди кылып койсо болот. Культурный илгичтер бар, сатып алса болот, мындай ил. Анан денеге жашынакай. Мына минтип көрүнө эле туруп, бул чермий. Могу жери да сборка болот. Урматтуу айымдар, мынакей мен бүтүрдүм чермийди. Бул жакасы, мындай көргөзөйүн. Жакасы, рукавдары и плечиктери. Мен жана сиздерге айтпадымбы, плечевой скос кылган жокмун. Анан үтүк менен кылабыз деп. Мынакей, биякты үтүк менен басып, анан плечевой скосторун мындайынан сылап түздөп, ызык кезинде түздөп коюш керек. Мен чермийлерди цельноваленный кылганда ошо шыр эле ным кезинде ошондо эле манекенге кийгизип, анан плечевой скосторду ошондо түздөп коем да. Мынтип округлять этип, коркпой эле коңуздар. Можно так делать.
эми бул төш жагы. Төш жагында ушундай кылат. Но я биягына аябай сборка кылдым да, бул жактарын мындай көргөзөйүн. Бул жеринде сборка кылып, бир сыра үтүктөп, анан ошо төшүнү запас кылдым да, төш жагына. Ошондо бул жагын деле үтүк менен пар кылып, бул манекен дагы мындай эме да, базардагы кийим илген эле манекен. А негизи эме манекен болуш керек. Өзүнүн манекени бар болуш керек да. Бирок ушуну деле достаточно. Мына мен төшүн бирке чыгарып койдум. Мынакей. Бул жолу мен эми билем да, бул жактан эметиш керек. Сулап, анан мындай чөйүп коюш керек. И мындайынан. Бул жеринде сборка кылдым. Бул жагынан да сборка кылдым. И төшүнү запас калтырдым да, бүт бияка собрала. И мына азыр бул эме төшү чоң размер. Ошон үчүн мен эметип атам да, бирке төшүн чыгарып. Мисалы, мага это и не нужно было бы. Ошо үтүк менен ушинтип бир сыра бүт нерсени үтүк менен бир сыра үтүп коюш керек. Бар менен. Бирок мен бул эмени мантышницага бышыргамда, жүн эмени кийисти бышырып, азыр пар менен мехтерди пар менен эметип коюш керек. Эми принцибин түшүндүңөр да. Принцибин түшүндүңөр. Узундугу жакшы эле, мынакей. Мына черми. Эмени жана палантин шарфты кылганда ошондой эле раскладка, но эменин кездеменин раскладкасы дал ошондой эле одинаковый болгондо мен бир аз калыңыраак кылдым жүндөрү. Бул жака 200 грамм жүн кетти. 180 грамм кетти да, анткени боковой жактарын кезип эметкенде где-то 180 мындай эметип, мен жанагы шаблондон чыгарганда кестим, боковой жактарын кестим дегендей. И жүн бияка калыңыраак кетти. Анан палантин болуп турган кезинде эле мен муну эме кылдым. Стиральный машинеге малый оборотко, быстрая стирка деп коет го. Ошонун эмеге 800 обороты бар, 800 обороты. Ошол не малый, а 800 обороты бар. Мен өзүмдүн машинкам ошондой, силердики кандай билбейм. Анан кийин мен максатым мындай болду, бир сыра мындай чайкап, айландыра, анан батыраак эметкенде бул жабышып турат. А малый оборотко салганда ал мындай түшөрүп өтө кирип кетет. Аябай калың болуп кирип кетет. А бул болсо аябай жакшы кирди, жуулду, биягындагы эмелери, жибеги, бул жакта жибектери да жашынакай кирди. Анан аяктан чыккандан кийин мен муну ороп, жашынакай кылып туруп, оромодой кылып туруп, клеенкага ороп туруп, мантышницага дагы 50 минут парга бышырдым. Бул эмнеге мындай кылынат? Мунун жүндөрү мындай жакшы бышты да, жүн эмеси, кийиси жакшы бышты. Анан могу жагын болсо мен кырккан жокмун. Ну, немножко мындай закругленный эмеси. Муну кыркып койсоң эле болду да, бул чойлой берет. Анда көрө кыркпай эле коюш керек. Моундай моменттер кала берсин, эч нерсе кылбайт. Моундай моменттер кала берсин. Өзү мынтип рукавы чыгат. И мен ойлогом, бул жактарына эме топчу кылам деп. Жок, кенен аябай жакшы болду. Башында мен көзүмө мындай таар болуп көрүнгөн да, мына көрдүңүздөрбү? Таар эмес. Кенен кирди, мага почти как туника болуп атат.
Мен өзім негізі как туника қылып мұны чермейдім. Бияғынан кескім келген жоқ. Жөн эле полотно портить не хочу дегенде үстүнөн эле кийип алат кием деген киши. Эметипчи. Если при желании берге мен анан кийин мындайын кезип башкача полочканы эметем, анан замочек менен кылганды да көргөзөм, Кудай буйруса азырынча. Анан жана мен сиздерге көргөзгөм, моундай чермейлер болот. На марле. Клетка кылып, арт жагы мындай. Бул жипти жабыштырганбыз булга. Бул деле жипти жүн менен кошо куйганбыз, но мунун биягында эмеси 3D шаблон, ошон үчүн биягы волнистый болуп туруп. Анан биягынан мончокторду эметип, тесёмка менен оформление кылып, баары бир горловиналарын оформление кылыш керек. Канча бул жүн да кийген сайын чөйүлүп кетиши мүмкүн да. Мен гарантированно, чтобы мындай алган киши кейбей тургандай болуп, мына сары тесёмка менен мындайынан обработка, шияга бар эле обработка кылып койгом, анан мончоктору мынтип коздоп койгомун. Бул мынакей, булар чермелер. Чермелердин түрлөрү көп жасаса болот. Мына ушул мастер-класс сиздерге основа палантиндей, анан экомех экөөнү коштум, 2 мастер-классты кошуп, анан кийин мондай чермейдин эмесин сиздерге көргөзүп атам. Эмне тиксе болот, мынакей 52 размер келет, мынакей кенен, мен ичинде свободно оверсайз болуп калды, кийгенде удобно, жылуу. Жакаларды арчаны мындай көргөзүп коеюн, арча мындай. Мына экомех, жумшак, жашынакай. Бул дагы жумшак. Биздин каналга подписка кылыңыздар, Кырк кыз YouTube каналында подписка кылып, башкаларга да айтыңыздар. Биздин сабактарыбыз бекер. Эмки видеого чейин көрүшкөнчө.